Анча-мынча адамдар мактаганда сүйүнүп кетпеш керек экен, анткени мактаган үчүн да азап болот экен. Адамдын кулагы бар, адамдын жүрөгү бар. Адамдын кулагы, жүрөгү бирөөгө караганда өзүнө жакыныраак. Ооз жабыла берсин, эчтеке эмес, бирок жүрөктү жапкан жаман. Кийин өмүр бою жүрөгүн ача албайсың. 5 мүнөт мындай жатып, чыгайынчы деп спальняга кирсем кызым ойноп атыптыр. Анан кызыма бир сөздү айттым да, мындай чалкалап жатып турдум. Кызым чыгып кетти, кетип атканча кыйкырып атат. Атам жатып алды, уктап атат. Ошон үчүн сен ниетине маани бер, сөзүнө, аракетине эмес. Атаң менен апаң катуу айтат, кээде ачып айтат. Сен сөзүнө маани бербей, ниетине маани бер. Ниети эмне? Жакшы болсо экен. Ошол заманда канча бала карап турат, мугалимдер карап турат. Ошол кыздардын өлүп калбаганына шүгүр. Сүткө теңме-тең суу кошот элем, суунуку сууга деген ошол болот экен, сайдыгы сайга деген ошол болот экен. Ушул нерсени билмей сайын бизнеске аралашпай эле койгула. Чындап бирөө сурап калса берейин, бирөөнүн муктаждыгына жарап калат деп алсаң, ошол буюмуңда береке болот экен, бузулбайт экен. Мен жерде отургандар личкага жазгандар болсо, мага эч качан капа болбогула. Мен личканы эч качан окубайм. Личканы ким окуйт айтып берем, аялым окуйт экен. Мынтип отуруп. Сизге бир кыз жазыптыр деп коем депчи. Тамеки чегүү ден соолукка зыян. Ушул сөздү тамекини рекламалайт. Эгер ушул сөз болбогондо, балким мендеги адамдардын көпчүлүгү тамеки чекмей коймок. Эмнеге билесиңерби? Анткени дастаркондогу тамактын санын сана дейт, анан ошого жараша орну сана деген сөз бар экен. Мен өзүм жок, жылалмаса угулар. Менин сүйүм бир күн саган угулар. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча. Сулуулар. Азыр эми укмуш тамактар бар. Про французский, Наполеон, тиги бу Цезарь мен каяктан билейин. Бирок кыздарга жарашпай калат экен, манты жейм дегенчи. Ошол үчүн кыздар окшошпаса деле мясо по-французски деп тили окшошпаса деле ошентип коет. Бир дагы ичиндеги макала даратчылык жазылган эмес. Анткени бул менин окурмандарга жазган катым. Кылган нерсе курусун, колдо бардын армайм сага дурусун, кылым кыргыз бир нерсени унутпа, сага арналат кылган ар бир жумушум деп бала кезде жазып койгон экен. Аны ойлогула, парламенттен Нуржигит агай мындай адеп айтпай атат, иман айтпай атат, ыр айтпай атат дебегиле макурбу? Ал жака барып алып туруп, аялды менен чырмаса, эрүрүп кара жаманат, кара жол той болду деп атын шак жабылат десем айтат, келесе болбойт, каччы жактан деп. Болгондо 2 мүнөттөн бир делет экен. Бирок ушундай сөз сагынып калат экенсиң, адамдын руху бар го, кадимкидей ачка болот. Ассаламу алейкум. Мекендештерим, бир туугандарым, замандаштарым, балдарым, кыздарым. Ассаламу алейкум. Биринчиден кечирим сурайм. 3кө делген болчу, бирок жумуш ошондой экен. Саат 2ге спикер төрага чакырды, фракция башчыларын. Жыйын дагы деле бүтө элек болчу, мен уруксат сурап чыктым, ошончо эле күтүп калды. Бирок айткан жокмун кайда баратканымы. Мендей болуш келгендерге чоң рахмат. Эгер адам сен жөнүндө жакшы пикир, жакшы ой, жакшы назарда болсо, же жакшы сөзүн айтса, ушинтип коюшуң керек экен. Жараткан мени булар ойлогондон да жакшы адам кыл. Бул бир. Экинчи, булар билбеген кемчилигимди ошо ойдон жашырып кой, жок кыл дейт. Үчүнчүсү, анча-мынча адамдар мактаганда сүйүнүп кетпеш керек экен, анткени мактаган үчүн да азап болот экен. Макталганга сүйүнгөндүгүң үчүн. Адам сыйлап урматтап жакшы пикирин айтышы мүмкүн, бирок ошо мактоо адамга жараша бербей турган нерсе, кимге жарашат? Бир гана жаратканга жарашат. Ошол үчүн айтат, адамдын бетине мактаба, артынан макта деп. Бетине мактасаң, адам ошого ишенип алат экен. Бирок комплимент айтыш керек, өзгөчө аял кишиге. Муну айтып эле келатам, бирок өзүм деле комплимент айтып кыйраткан адамдардан эмесмин, анткени тарбия ошондой болгон. Аялга эзилип кеткен тарбияны мен көргөн эмесмин. Ошого тарбиялап атам, бирок дагы деле ушул процесс уланып атат. Көпчүлүк ойлойт экен, агай күн сайын аялына 5 мал комплимент айтыш керек деп жагандай эмес. Көп айтам, анткени ошол сыпат өзүмө келиш үчүн. Адамдын кулагы бар, адамдын жүрөгү бар. Адамдын кулагы, жүрөгү бирөөгө караганда өзүнө жакыныраак. Сен канчалык көп айтсаң, ошол өзүңө сиңет. Ошон үчүн негативдүү сөздү айтпагыла. Эмне үчүн кыйбат күнү? Биз такыр эле акыретти айтабыз, дин жагын айтабыз. Акыретте жооп берип каласың, соогуңду бересиң, анан балдардын алдында кадырың түшөт. Жок, кыйбат кылганда негативдүү сөздөр оозуңдан көп чыгат. Байкасаң, аландай, мындай кемчиликтерин айтасың, төкөр дейсиң, бүкүр дейсиң, калпычы дейсиң, раңы суук дейсиң, түрү суук дейсиң. Ошол сөздөр биринчи өзүңдүн кулагыңа сиңип, мээңе орнойт. Ошол программа сага каршы иштей баштайт. Мээге баары бир ким айтып атат, өзүң айтып атасыңбы, же башка айтып атабы, жаман сөз чыккандан кийин мээ кабыл алат дагы, ошону өзүңө сиңире баштайт. Ошон үчүн сынчынын сыңар өйтүгүн айрык деп коет, бирөөнү сындасаң башыңа келген ошол. Мен анча-мынча бирөөнү туурап күлдүрүп койчу элем аялымды. Чындан эле туураганда кээде мындай бала кезимде
Жанибек Алкулов деген кудул чыккан, паратист болчу, азыр эми турагандырга көйүп кетти. Ошону көрүп мен да турап көргөм. Горбачевду, Масалиевди, Акаевди баары окшош бараткан. Ошентип отуруп анча-мынча кылган экен, өткөндө бирөөнү капысынан турай койсом, аягым жыгылып калып күлүп атат. Күлүп атып жыгылып, анан анча-мынча турап жүрүп, бир күн айтат, ошол сыпат өзүңүздө пайда боло баштады, башыңызды мынтип баштадыңыз дейт. Ошон үчүн бирөөнүн жамандыгын айтпагыла, тураган бул шариятта деле жакшы нерсе эмес экен. Мен айтып турганым ушул. Келгениңиздерге чоң рахмат. Чындап кечип келген себебин айттым. Мен мындан кийин бир убактысында эле айтпайт окшойм, анткени форс-мажор деп коет. Биз адамдарга дайыма узун өмүр каалайбыз. Микрофонду берсең эле, мен сага узун жашоо каалайм, узун өмүр каалайм, узак жаша, бирок бир нерсени эстегиле. Узак жашап атасың. Гулливердин саякаты деген китепти ким окуган? Джонатан Свифт. Окугандар аз эле экен. Ошол жерде узак жашагандар жөнүндө бир эпизод бар. Эч качан өлбөй тургандар жөнүндө билесиңерби? Ушунчалык сүйүнөт го ошолорду көрүп. Кара, булар эч качан өлбөйт. Мен ушундай жашаганда мындай кылат элем, тигиндей кылат элем, 100 жаштан баштап мындет элем, 200 баштап мындет элем дегенде, анан алар жөнүндө чындыкты айтып берет. Алар жараткандан өлүм тилейт экен. Анткени бир учур келет, жашоо кызыксыз болуп калат. Качан кызыксыз болот билесиңерби? Сен менен теңдер кеткенде, тең туштар кеткенде, жакындар кеткенде. Сен 100гө чыктың, жаныңда бир таанышың жок, бир тең тушуң жок, бир тууганың жок. Жашоо ушунчалык кызык кетсе керек. Анткени сенин сөзүң ийгилери кызыктуу эмес. Азыр силер менен биз сүйлөшсөк дагы көп нерсени түшүнбөйбүз. Мен айтам, Алтынбек Сапаралиев укмушурда айтып болчу. Семетей деген группа бар эле, кыз бурак майланайын. Мен бала кезде хай-фай десем силер билесиңер да, туурабы? Руки вверх деген группа бар эле, Иванушка Интернешнл, алар силер унутуп калдыңар. Мен бала кезде Юрий Шатунов деген бар болчу. Бардыгыбыздын кумирибиз болчу. Азыр аларды айтсам, күлкүңөр келет. Азыр силер мен билгенден Blackpink'ти билесиңер. Анан BTS экөө эле да, туурабы? Актерлордон биздин убакта айланайын Пираты 20 века деген кино бар болчу. Талгат Нигматуллин. Алар менен силердин ишиңер жок. Заман өзгөрө берет, заман менен кошо замандын тренди өзгөрөт, баалуулуктар өзгөрөт. Кечегиң бүгүн кызык эмес, бүгүнкүң эртең кызык эмес. Ошон үчүн заманың кетет, замандашың кетет, замандашың кеткенден кийин заманыңдын кызыгы жок дейт. Ошон үчүн замандаштарды сыйлагыла. Замандаштарды сыйлагыла. Бир учур келет, азыр ушунча көпсүңөр. Ар бириңер 100гө чыккыла, 100гө чыкканда замандашыңды издей баштайсың. Ошондо таңдын көрү Садыр Жапаровдун убагында десең, балдарың түшүнбөйт, ал ким дейт. Заман ушундай, адам унутчак, инсан деген сөз унутчак деген сөздөн келип чыккан. Унутчактын жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Жаман жагы, адам сага 100 жолу жакшылык кылды, бир жолу жамандык кылып койду, 100 жолку жакшылыгын унутасың, бир жолку жамандыгын эстеп каласың. 99 жолу сурадың, бардыгын кылып берди, 100-нчы жолу айтты, кыла албайм, колуман келбейт. Адам ошондой 99ду унутат, бирди эстеп калат. Адам ошондой шүгүрсүз, нашкур деп коет. Жаман жагы ушул, жакшы жагы канчаларыбыздын жакындарыбыз өтүп кетти. Эгер унутчак болбогондо өтүп кеткендеги күндөгү сезим менен адам жашай албайт эле. Бат эле түгөнмөк, күйүп түгөнмөк. Атам өтүп кеткендеги сезим менен азыркыга чейин жашасам мен чачым куп-куп акпак болмок, же болбосо өзүндө кете бермек. Барабан аны унутат экенсиң. Ошон үчүн эне жөнүндө абдан жакшы бар. Сен көз жумсаң, унутармын жылчыдап. Мен көз жумсам, апакебей кара чачым куу болор, кош төштөрүң алмак салмак зыркырап деп. Көз өткөнчө буркурап деп. Мисалы Кудай ошондон сактасын, ошон үчүн бир сөз бар кыргыздыкы. Атам десе дедирсин, апам десе дедирсин, бирок ботом дедирбесин деген сөз бар. Дайыма жакшылык тилейли, береке тилейли. Ошон үчүн узак жашаганда тилегенге жараша тең туштарыбыз аман болсун, эл журтубуз аман болсун, биздин сөздү уга тургандар аман болсун. Азыр апам келип алып, мен менен сүйлөшүп болуп турат. Анан кийин кечээ бир жакка барыптыр, чайханага барыптыр. Чайханада өзүнүн группалаштары менен сүйлөшүп отуруптур. Анан группалаштардын сүрөтүн мага көрсөтүп алып, бул Түкүнчө деген болот, бул жактан келди, мектепте мындай окуйт эле, университетте мындай окуйт эле, анан бул аялы болот, бул күйөөсү болот. Ошонун баардыгы мага кызык, аябай карап отурмун. Чын апам айтып атат, кызык. Чачтары карган, байбичелер, чоң энелер, чоң аталар, ошолордун сүрөттөрүн көрсөтөт, аталардын, апалардын. Бирок мен отурам. Анткени апамдын өзүнүн курсташы, группалашы болгон андан да кызыгыраак болмок. Мага эмне үчүн кызык? Анткени апам айтып атат, апамдын жүзүн карап отургандай бакыт, апамдын үнүн угуп отургандай бакыт. Апам да бирөөгө айткысы келет. Жаш бала да ошондой. Байкасаң, жаш бала ойноп келет, ошо оюнун бирөөгө айткысы келет, бирок уккан киши жок. Билем, ойнойт, бирөө менен таанышат, айта баштаган мезгилде оозуң жапчы, жаман көп сүйлөйсүң деп жум алдыраган деп койсоң, болду. Ошондон баштап оозун да жабат, жүрөгүн дагы жабат. Ооз жабыла берсин, эчтеке эмес, бирок жүрөктү жапкан жаман, кийин өмүр бою жүрөгүн ача албайсың.
Сыртқа чыгып бирөөгө айтып берет. Өзү теңдүү балага. Ал акылы жок болсо да угат, анан ал өздүкүн айтып берет, анткени ал да куугунтук жеп чыккан да. Экөө бири-бирине жүрөгүн ачат, ошентип отуруп досторду табат, жалаң акылы жоктордун компаниясы ушундан пайда болот. Акылы жок деген акылы кем эмес, акылы жок, анткени жаш бала. Мына мисалы азыр 40 жашка барганда 20 жаштагың дестеп каап, баягыны кылбай эле койсоң болмок экен деп өзүң деле айтасың. Бирок ошол мезгилде бирөө айтканда балам кылба деп жаман көрөт эле. Азыр силер да ошондойсуңар. Ошон үчүн улууну уга бергиле. Апаларды уга бергиле, аталарды уга бергиле. Алар билет, алар көрөт, ошон үчүн айтат. Бир учур келет, сен дагы өзүң эле айтасың. Кап баягында туура эле кылган экен атам, ошону кылсам болмок экен. Жаш өткөн сайын акылыңа киресиң, өткөндөгү кемчиликтериңди сезе баштайсың. Жаш ушундай нерсе. Анын акылы жоктор топтолуп алып туруп билгендерин кылат, бири-бирине жүрөгүн ачкан, сага жүрөгүңдү жаап койгон. Кийин ошол бойдон жүрөгүн ача албайсың. Үйлөнөрдө дагы достон барып сурайсың, неме? Үйлөнөйүн деп атабы, иштеке деп атпайбы? Сага айткатпайт, досуна айтат. Анткени ошондо жүрөгүн ачкан досуна, сага жүрөгүн жаап койгон, ошол бойдон күлүп саласыңбы, код коесуңбу, болду, экинчи жүрөгүн ачпайт сага. Бала менен дос болсоң байкасаң, бир эле күндө сага бүт сырларын айтып коет. Өткөндө үйүмө конок келди. Эс алуу күнү чындап аябай чарчаганмын. Парламенттин жумушу өтө оор болот экен, чын айтайын. Эми эл көпүрө куруп бер, жол куруп бер, аны кылып бер, жайты чечип бер дей берет экен, бирок мыйзамдарды окуп чыгыш кандай кыйын. Бир көркөм чыгарма, жомокту окубайсыңарбы? Ал жакта мыйзамдар, анын спецификалык тили бар, юридикалык документ өтө татаал. Бир сөздү дагы калтырып окуп чыгышың керек. Мыйзам өтүп кетсе эртең бир суун ошонун негизинде бир зулумдук кылса сен жооп бересиң. Айтор чарчап аябай эс алгым келген, бирок конок келди, конок деген ыйык. Ушунчалык кыйналып отурам. Анткени көзүм илинип кетип атат. Анан коноктор үйдөгүлөр менен сүйлөшүп калганда бир 5 мүнөт мындай жатып чыгайынчы деп спальняга кирсем кызым ойноп атыптыр. Анан кызыма бир сөздү айттым да мындай чалкалап жатып турдум. Кызым чыгып кетти, кетип атканча кыйкырып атат. Атам жатып алды, уктап атат. Меймандар кыйкырып атат. Аркасынан кандай чыкканымды билбейм. Бала ошондой болот. Бүт айткысы келет. Апасына кирип алып өткөндө түкүнчө эжем келгенде мынтип койду эле ошону айтып берсең деп атат дейт. Сөздөрү түгөнүп калды да, оюнчуктарын чыгарып бүттү, сөздөрүн айтып бүттү. Бала менен дос болбой атабыз. Чын, мектептен келгенде кимиңер балаңардан сурайсыңар, бүгүн эмнени үйрөндүң, балам досуңун аты ким? Ошондойлор барбы? Кол көтөргүлөчү. Өтө кем. Анан мугалим менен урушканда барабыз мектепке, башка учурда барбайбыз. Бала чындыкты айтабы, жалганды айтабы? Атасына келип алып, ким чындыкты айтат? Апа, мен шоктондум эле, түкүнчө жер сындырып койдум эле, эжеге келип башка бир койду деп ким айтат? Эч ким айтпайт. Жөн эле отурсам келип туруп башыма бир койду дейт. Өмүрүндө ишенбеген ата ошо күнү баласына ишенет, апа ишенет, анан барып алып эжеке менен агай менен урушат. Кетип атта жөн сүйлөбөйт. Менин балам тургудай ким экен, кечилерге тие албай жүрдү эле го. Өткөн тарыхынан бир айтып коесуң. Бирок анткени менен ата менен эне, устат менен шакирттин мамилесин бузуп атпайбы? Сен сөзүнө карабай, ниетине кара, мындай түшүндүрүп берем. Экөөнүн мамилесин бузуп койдуң. Сөзүнө карабай, ниетине кара. Мисалы, ата кээде балага катуу айтат, бириңердин атаңар бар, өмүр бою катуу айтпаган. Менин аялым кызымды урушат, кызым тоготуп да койбойт. Аябай катуу сөздөрдү урушуп кетет, мен кызым шагысынып калды го десем, апасы чыгар мен. Бирок атанын сөзү өтүмдүү болот экен. Мен кээде кызым көп көрө бербесең телевизорду зыян десем, кадимкидей ушул сөздү да көтөрө албай көзүнө жаш келип кетет. Атанын сөзү өтүмдүү болот экен. Апанын сөзү айта берет экен, дей берет экен, баягы аска турганда шамал соксо тоготпойт го, ошондой эле тоготпойт. Мен айтат элем, шагысындырып коесуң, баланы өчүрүп коесуң, баланын духун түшүрүп коесуң десем, аял киши да байкуш, баягы ызылдап кетип дагы деле айтат. Анан жакшылап байкап көрсөм, итсиңби, питсиңби да дебей, чын айтайынбы? Же мындай урушканда бир мүнөттөн мынтип калбайт да. Апасына арага бурлар менен ошон үчүн караңыздар. Мугалим менен баланын ортосундагы мамилени бузбайлы. Мен өткөндө окуядан айтып атам. Видеого чыгып кетти. Бардык эжекени күнөөлөп атат, бирок эжеке менен кармашып аткан, арбашып аткан, эжеке нервине тийип аткан баланы эч ким күнөөлөгөн жок. Не деген тарбия? Мен 1-классында Гүлнара Каримжанова деген эжекем бар эле. Ким эгерде тааныса айтып койгула, азыр деле кечирим сурагым келет. Ошо эжекени таппай жүрөм. Анткени мен 16 күн орус мектепте окуганмын. Хулиган болуп, тополон кылып, апамдын акчасын алып, балдар менен муштакша баштаганда, кайра айылда кыргыз мектепке алып барып койгон. Ошо 16 күндүн ичинде эжеме баш ийбей, мен мали ойдоп калган эмесмин да, орусча сүйлөйт, түшүнбөйм, калгандардын бардыгы түшүнөт, бардыгына күлкү болом. Ошо мезгилде эжеке менен
Эжеке мындай ургусу келди, аркама бир койгусу келди. Эжекеден качып жүрөм класста, элестетип көр. Эжеке колдоп алган. Балдар кыраан катка күлүп атат. Качып жүрүп уялып атам. Кайсыл бетим менен карайм, эртеге сабакка киргенде депчи. Качып, мындай кармашпак, мындай турсун, кайгыртпак, мындай турсун. Ушу туруп беришим керек эле, уруп алыш керек эле. Мен муну ыңгайсыз болду калтырдым. Өзүм күлүп жүрөм, бирок оюмда ошол операциялар кетип атат бияктанчы. Тиги кармашып атат, кармашканча мылжыңдап эжеке менен тең ата болуп атат, анан дагы кантип эжекени айыптайбыз. Ошон үчүн сен ниетине маани бер, сөзүнө, аракетине эмес. Атаң менен апаң катуу айтат, кээде ачып айтат. Сен сөзүнө маани бербей, ниетине маани бер. Ниети эмне? Жакшы болсо экен. Балам ушул кемчилигин таштаса экен, жактары көбөйсө экен, ошол нерсе бар. Эжекеңин дагы ниети жакшы. Ушуга кичине мындай тарбия берип коеюн, эртең оңолуп калар, ушул кемчилик экенин түшүнөр деген ниет менен. Ниети жакшы, ошон үчүн ниетине маани бер. Сен сөзүнө маани бердиң, амал аракетине маани бердиң, эжекенде шагын сындырдың, бечара жалгыз бой экен. Балдарын багып аткан. Сен ошончолук эжекелерди агайлар сындайт экенсиң. Балаң үйгө келгенде бир теманы түшүндүрүп көрчү. 10 мүнөт түшүндүрө аласыңбы мындай? Балаң менен китеп окуй аласыңбы? Математика, физика, азыркы балдардын китептери да аябай татаал. 2-нчи класстагы кызым анча-мынча суроолорду берсе, китептерин карап, мен да кичине ойлонуп туруп, болбосо министр болгон адаммын. Депутат. Ачыгын айтайынбы, мындай, мынтип кичине ойлонуп туруп, математика боюнча анан кийин жооп берем. 5-6 класстардагы балдардын китептерин окусаң, с точки зрения банальной эрудиции, я бы не отрицал эмоций, парадоксальных тенденций деген сөз бар. Ушу жазып аткандар өздөрү эле түшүнбөйт болуш керек. Академик профессорлор, англис тилинде Японияда окудум. Жозеф Най деген Гарвард профессордун китебин окусаң, биздин кыргызча китептерден оңой түшүнөсүң, англис тилинде. Жомоктой кылып, жогорку окуу жайга, аналитикасы менен, иллюстрациясы менен, салыштыруулар менен ушунчалык бир сонун жеткизет. Бизде профессор академиктерге жазгандай жазат, бала байкуш ошону окуп атат, мээси паңдап, чаңдап кетти го. Эми караңыз. Ата, апа балага барып болушуп келди. Болду. Андан ары мугалим балага жакшылык каалабай калат. Эмне болсо ошо болсун, аксынын башы жошо болсун. Көңүл бөлбөйт, игнорирование деп коет. Эң чоң трагедия ошол. Эми ал балага бирдеке бергиси келбейт, баландан пайда албай калды. Сен неге жөнөтөсүң? Балам билимдүү болсун, мугалимдин илими өтсүн, устатынын батасын алсын, бул дагы жетилсин. Мектепке жардам берейин деген араңарда бирөө жарым барбы? Азыр тамак акчалап атат дейсиңер. Күнүгө мына депутат болгондон кийин билдим. Баланын тамагы үчүн мамлекет 7 гана сом бөлөт экен. Үйүңдө 7 сомго балаңды тойгозо аласыңбы? Өзүң барып айтпасаң, айланайын, кандай жардам керек? Медресеге да барбайсың, мектепке да барбайсың. Алар же айлык албаса, айлыктар да кичинекей. Өткөндө менин аялымда бир аз түшүнбөй атты эле. Акча эле сурай берет, Бир күнү кирип барса, эжекеси өзү пол жууп аттыр. Көргөндө ыйлагым келип кетти дейт. Анын акыбалы ошол жерде түшүндүрүп бердик, жүрөгүм ошол жерде жетти дейт. Эгерде берген акчамды жеп коет десе, анда топ туруп, мен ремонттоп берейин, өзүм акиташты алып келем, өзүм цемент алып келем, өзүм альбастырды алып келем, өзүм полдоп берем деп ким айта алат? Эч ким айта албайт. Бергениң бирки акча, анда жеп алды, ичип алды. Анан дагы айтасың, мектептин шарты андай эмес, мындай эмес, тигил эмес. Эчтеке бербейсиң, анан ошол жерден балаңдын профессор болуп чыгышын каалайсың. Ушул туурабы? Медресеге эчтеке бербейсиң, балаңдын алым болушун каалайсың. Жок дегенде жаман сөз айтпа, жок деген устаттарын сыйла. Илгерки кыргыздар балдарын устатка берип аткан мезгилде эмне деп айткан? Сөөгү биздики, эти сиздики деп туруп берген. Мугалимден араңарда токмок жебеген ким бар? Мен жегем, 3 жолу жегем. Бир жолку токмок жегенимди жазып атып чыгармада өзүм да ыйлап жаздым. Чындап ошо мезгилдеги акыбал келди. Кантип токмок жегенин айтып берейинби? Биринчи жолу 1 класста мен шок эле бала болчумун. Бала шоктонот. Эгер бала шок болуш керек, шок болсо жок болсун деген бекар сөз эмес. Бала шок болуш керек. Эгер бала шоктонбой мынтип отурса, ошол баладан коркуш керек. Мындай тынч отурган балдар бар, бала болуп туруп, мынтип чоңчуйдай. Ошондон коркуш керек да, бала мындай тынчы жок болуш керек. Бала болгон үчүн биз тынч отур, кыймылдаба. Ошонун баардыгы туура эмес. Анан мен 1 классында кантип шоктонушту билет элем. Билесиңерби кантип? Агай качан келерин примерно эсептеп туруп шоктонот элем. Эжеге качан кирип келет? Примерно эсептеп шоктонот элем. Анан шоктонуп мен отурат элем, балдар ошо эсепти билбейт эле, кармалып калат эле, токмокту жейт эле, анан кийин айтат элем. Нуржигиттен үлгү албайсыңар дегенде отурган болот элем, зыңгый калмай. Анан бир жолу ушундай шоктонуп аткандай, эшиктин тушуна барганда, эшик ушундай ачылды го, Эркинбайга кармап алып туруп, жака жандырган.
Ошондо сыр бербей, агай как раз сизге барат эле деген эсимде бар да. Эми эмне кылам, башка айла жок да. Агай бир иш менен сизге бараттым эле. Агай дароо түшүндө окшойт, кичине мындай болуп баргандан кийин отургузуп койгон. Ошондо бир токмок жедим. Экинчи бир агайыбыз доскага чыгарды. Илгери ушундай бар эле, жаккан кирби же тазабы деген бар беле? Азыр деле бар ошол? Анан майка текшерген дагы деле барбы жокпу? Азыр токтодубуз керек. Бизде майка текшерет элек. Майканы мына мен текшерет элем. Кантип сабактан чыгасың, анда учком деп коет эле. Азыркы президент деген бар го, президент мен болчумун. Анан жанагы Каламбурда команда окшоп барасың, алдыңда медсестра, анан тазалык сектор, анан учкомдун төрагасы дагы бир экөө жетелешип келет мындай. Балдар аркага өткүлө дейсиң, анан башын текшересиң мындай. Анан кийин көйнөңдү көтөр дейсиң, көтөрөт, майкаң барбы же жокпу? Майкаң кирби кир эмеспи? Эмне деген система болгонун өзүм билбейм. Ошондо да өзүнчө айкөлүү болуп, майкасы жоктор болсо, жакпайр эчтеке эмес, кирип алса, жакпайр. Ошо мындай деп туруп, биринин дагы айбырын ачпайт элем. Бирок кээ бир кыздар байкуш линейкага чыгат эле, чачынан ширке чыкты, чачынан пит чыкты деп. Ошол заманда канча бала карап турат, мугалимдер карап турат. Ошол кыздардын өлүп калбаганына шүгүр. Кайсыл бет жүзү менен азыр ойлоп көрсөм, эмне деген система? Чачынан ширке чыкты, чачынан пит чыкты. Ошентип отуруп линейкага мен го пит ширке чыккан эмес, бирок мен да чыкканмын шоктон. Болот ал, болбосо ал жашоонун кызыгы эмес. Мен бирдекен айтып берет элем, бирок аны айтып берсем сөз таркап кетет, ошон үчүн айтпай эле коеюнчу, кантип чыкканын. Чыкканда да ушундай чыкканмын. Айланайын, аны мен душманыма да калабайм. Жалган жала, башка эле бирөөлөр кылып койгонду биринчи жума айткан. Түкүнчү жерде түкүндө окуя болуп тур, бардыгыбыз ошондой болуп тур деп жүрөбүз. Кийинки жумада эгер табылып калса капы болбойсуңар. Анан подвалда бир мат бар эле, ошоко барып күрөшүп атсак, завучу да келди, завхозу да келди, физругу да келди. Анан бизди кармап алып туруп, өткөн жумадагы чоң кылмышты бизге илип койсо болобу? Кийинкиде чыкканмын бажырап, өткөндөгүлөр кармап алды. Эң биринчи Кадырбеков Нуржигит деп алда турам. Бирок ошондо да айткан эмесмин. Билип калган учурда атам менен апам барбайт эле. Анан эң катуу токмок жеп жүрөгүмдө калган айтып берейинби? Эми телевизордон көрсө балким аз тартып атышат, чыкса чыга берсин. Бирок дароо айтып коеюн, эч качан таарынычым жок. Мектепте бир жакшы жүргөн эжекең болот, билесиңби? Бир же эки. Ошонун көзүнчө шоктонсоң да өзүңчө тартиптүү болуп, окубасаң да китептерин окуп, бирөө жарым кайшы айтса, уруша калып, билесиңерби мындай? Эмне атасың деп эжекең көрүнө калайын депчи. Ошондой эжекелерден бирөө бар эле. Сабагын өзгөчө жакшы окуйт элем. Эми анын көзүнөн менден идея кылып эч ким жок болчу. Жаңыдан бүтүп келген эжеке. Анын сабактарын аябай жакшы, сочиненияларды окумуш, жазуучулугум ошондон калды го дейм. Анан мен сочинение жазганда эжеке карап туруп, Нуржигитке окуп берейинчи деп окуп берсе, менден бактуу адам жок. Эжеке окуп атат, мен аспанда жүрүп жүрөм. Анан Кадырбеков 5 дегенди бир билем, калганы эжекени карап отурам ушундай. Ошо эжекенин көзүнчө кемчиликтеримди такыр жакшырып, жак-жактарымды ачырып, жакшы көрүү сезим ошон үчүн жакшы болот. Байкасаң, сүйүп калгандан кийин бандиттер да башкача окулат кинолордо. Не убивай, не надо деп калат го. Ошон үчүн Алла Таала сүйгөнгө жеткирсин. Жубайыңарды сүйгүлө. Ким эгерде сүйбөй баратса, тилек кылгыла, Алла Таала аялымды кайрадан сүйөйүнчү, мурдагыдан да катуу сүйөйүнчү, мен романтик кылып койчу, тим эле укмуш болуп кетейинчи деп тилек кыла бергиле. Бирок өтө катуу сүйүп кетип, анан сен жашай албайм десең, анда өлдүм. Анан ошо эжекем. Анан бир күнү окуп бүткөндөн кийин дейм, кыштын күнү мал каралган, кыштын күнү түштөн кийин окуйт элек, караңгыда сабактар бүтөт, билесиңер, экинчи смена болчубуз. Анан эшикте кар, бүткөндөн кийин бук болуп каласың, жөн эле кетип калбай балдар менен кубалашасың. 3 этаж мектеп болчу, тапыр. Экинчи этаж, анан 3-чү этаж айланып чуркап жүрөсүң. Класстардын көпчүлүгү кеткен, мугалимдердин көпчүлүгү кеткен. Бир убакта тапыр, азыр да эсимде бар, Илиш Раматылов деген классташым бар эле. Анан кийин Кайрат Раматилдаев деген үчөөбүз колдашып жүрөбүз. Дагы 5-6 бала бар. Бир убакта эле үстүңкө даждан деген үн чыкты, карасак музыкадан берген агай, өзүмдүн атамдын бир тууган иниси Төлөгөн агай. Ана ушундай карадык. Ким эле туруп берсин. Токто десе. Бир үмүт бар да көрбөй калды болуш керек дегенчи. Ошондой тапыр-тупур качтып, токто деген үн чыкты, тапыр-тупур агай да жөн эле калбай чуркабым, жөн эле кала бербейби. Кыйда аркабыздан чуркап, тапыр-тупур бурулуп кеттик. Чоң атамдын үйүндө жашайт, ошол мезгилде бөлүнө эле кези болчу. Анан кечинде чоң атамдын үйүндө чогуу тамак ичебиз. Ошентип агам кубалады. Кудай сакта деп туруп качкан бойдон кеттик. Жүрөк түп кечинде тамакка отурдук. Агам келди, баягы музыкадан берген агамчы.
чогуу тамак иштик, эч проблема жок, эчтеке билдирбейт. Ох, Кудайга шүгүр билбей калыптыр деп бир сүйүнөм. Тамак иштик, анттик, бир-эки сүйлөп көрүп, жакшынакай жооп берип койду. Ошол анан унуткан бойдон бардык. Барып, эртеси эжекенин сабагы биринчи сабак болчу. Сонун даярданып туруп, настроение жакшы отурган эжекени карап отурам. Бир убакта агам кирди да. Музыкадан берген агам, кече чогуу чай ичкен агам. Кирип туруп, Кадырбеков чык доскага. Ороз Маматов чык доскага, Раматилдаев чык доскага. Чыкканда эле чуу деп башка бир койсо болобу? Кече эмне качасың, эй? Эмне качасың? Билбей калат дедиңби? Тиги бу. Тигилер баштан жей берип көнүп калган, мага жаман каты дейди. Чын Раматилдаев деген досум бар, ал жаман шок болчу. Күн сайын жейт эле, ушинтип эле кайра баштай берет эле. Айтат го? Урсаң эт катат дейт, айтсаң бет катат дейт. Көп ура бербеш керек. Ура берсең эт катат, айта берсең бет катат. Мен деле ооруган жок, самый главный неге ооруду айтып берейинби? Эжекен көз чуруп атпайбы мени? Эжеке мындай таң калып карап туруп, жөн эле койбой. Мыналар урган мейли, Нуржитке эмне болгон десе, деп коет уламыла. Эми көзгө жаш ушундай келип турат. Уят эле бал-бала ыйлабайбын деп зорго отурам. Акыры көзүмөн жаш кетти. Ургандан эмес, агамдын сөздөрүнөн эмес, муштан эмес, эжекенин көзүнчө ызатым аброюм тебеленгенге. Ошо эжекенин алдында кыйылага чейин баш көтөрө албай шагымсынып жүргөнмүн. Ошон үчүн бирөөнүн көзүнчө бирөөнүн ызатын аброюн тебелебе. Эгерде мен депутат болуп келген министрлерди капа кылып атсам, катуу тийип атсам айтып койгула. Агай, сиз өтө эле аша чаптыңыз деп. Мен ошондон өзүмө кармайм. Анткени мен дагы министр болуп барып көргөм. Мына ошону мен чыгарма кылып жазып атып өткөн пандемия учурунда. Анан аялыма окуп берсем, аялым окуп алып ыйлабады кадимкидей. Ошончолук таасир этиптир. Анткени жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө иштейт деген. Аманчылык, тынчылык болсо ал чыгармада чыгып калар, бирок мына саясатка кирип кеткенден кийин чыгармачылыкка такыр колун бошобой деп дуа тилек кылып койгулачы. Саясат деген эми саясат, бирок чыгармачылыктан Алла Таала үзбөсүн, мен ажыратпасын. Тилегим ошол. Ушуга бир тилек кылып койгула. Ошентип агамдан аябай токмок жегемин. Бирок атама келип айткан эмесмин, апама келип айткан эмесмин. Бирок жалган айтам, айткан эмесмин десем. Айттым, качан дебейсиңерби? Атам өлөрүнүн алдында 99 жыл айткан. Мен 94 жыл мектепти бүтүп кеттим. Анан бир күн атам менен туруп айтып берип коюп атпаймынбы? Ошондо мен мектепте жүргөндө Төлөгөн акам менен ушунду уруп тиги бу деп жаштан калып айтып берсем, атам да кызык. Төлөгөн акам айтып коюптур, сен ушунду урган экенсиң го деп десе. Ал да акылдуу киши да ойлонуп туруп, эсимде жок, аке деп ошо менен кылдыптыр. Ошон үчүн айта бербегиле. Ошол нерсе жетип калбасын деп кызылатып болот эле. Балаңа жүрөгүңдү жаап койгонсуң, балаңа бир теманы түшүндүрө албайсың, балаң бирдекени айтса укпайсың. Анан биз сураганда да мындай сурайбыз да, только күндөлүк текшеребиз, процесске кызыкпайбыз. Карап туруп, эмне алдың? Болду, башка нерсе сурабайбыз. Аны эжеке деле сурайт. Сен процесске кызык. Бүгүн эмнени үйрөндүң? Досторуң кандай? Эжекең эмне деди? Агайың эмне деди? Мен кызымдан ошентип сурап коем. Кичинекейимден да сурайм, чоңунан да сурайм. Бирөө бала бакчага барат, экөө. Бирөө мектепке барат. Анан кадимкидей сага айтып берем деп бала өсөт экен, өнөт экен. Ушул боюнча бир сөздөп өткөндө Инстаграмга чыгардым го. Бирөөнүн баласы профессор болгон экен. Эмнеге билесиңерби? Атасы бир гана суроо беришкен. Бүгүн эмнени үйрөндүң деп. Ошондон улам кызыгып, атам сурайт деген ой менен иликтеп изилдеп, эжекеден бирдек үйрөнүп, агайдан бирдек үйрөнүп, ошолорду жазып алып атам айтам деп. Кокус жаңы нерсе үйрөнбөй калса китепти ачып отуруп, ошол бала илимге кызыктыр, көргөздөр аябай кеңейиптир, акыры чоң алым болгон экен. Ошон үчүн балага кызыгалы. Анан бүгүн ишкердик жөнүндө айтып бер деп турам, ишкердик, мен ишкер болобузум. Мен ишкер эмесмин, мен бизнесмен эмесмин да. Бирок мен теориясын билем. Бир окуя бар го. Бир адам сүткө суу кошуп сатат. Анан ошонусун сатып, түшкөн акчага умрагабы, ажыга барып келейин деп кемеге түшөт. Кемеге түшкөн мезгилде билесиңерби? Палубадагы маймыл келип, колундагы калтасын алып кетет. Анан чуркап, маймылды эми алдап салдап бериле бер деп атса, ушундай чечип алып калтанын ичиндеги теңгелерин бирин сууга кыргытат дейт, бирин палубага кыргытат дейт. Анан жарым акча сууга кетти, деңизге түшүп кетти. Жарым акча кайра өзүнө келди. Ошондо акыл иштеди экен да. Ай кокуй, мен сүткө теңме-тең суу кошот элем, суунуку сууга деген ушул болот экен, сайдыгы сайга деген ушул болот экен. Ушул нерсени билмей сайын бизнеске аралашпай эле койгула. Ким байыган билесиңерби? Өткөндө бир буюм алдым. Анткени прикрыватель деп коет. Билесиңерби, жанагы чөща деп коет. Машина айдагандар билет. Аккумулятор отуруп калганда башка иштеп аткан машинанын аккумуляторун улап туруп, анан жүргүзүп турган атайын зым болот. Билесиңерби? Ошондойду бир токтоп калсам, братан деп эки бала келсе коркуп кеттим караңгыдачы, да мушташканга даяр бол, азыр коркосуң го. Депутат дагы бир бай деп бирдеме кылбасын деп тура калса, мен акырын келип туруп, чөшө барбы деп атпайбы?
тещасын не екенін білбеп тұрмын. Көрсе ушундай аккумулятор отырып қалыптыр. Анан барып туруп алайын десем айылым айтады, кымбат, сизге кереги деле жок. Мен айттым, мен үчүн эмес, бирөө сурап калса ошого бериш үчүн алып атам деп. Чындап, бирөө сурап калса берейин, бирөөнүн муктаждыгына жарап калат деп алсаң, ошол буюмуңда береке болот экен, бузулбайт экен. Үйүңдө лопата бар го, алып атканда же чапкыбы, же бир аппаратпы, бир жабдыкпы, мага анан кошуналарыма деп алсаң, ошол буюм бузулбайт экен, жоголбойт экен. Кээде күрөгүңдү сурап кетет, болду, берсе берсин, бербесе жок, бир күрөктү алып кой. Анан сен дагы айтасың, кошуна эми алгандан бериш керек деп, анын кайсы сабалды калтырасың. Ошон үчүн кошуна ыраазы болмой сайын жараткан ыраазы болбойт деген сөз бекер эмес берекелер. Мен ушул маселеден баштагым келди. Анан бизнести билем десеңер, зекет илимин сөз салгыла, садак илимин сөз салгыла. Бекер айтпайт го, байлыгыңды зекет менен сакта деген жөнөкөй сөз эмес бул. Эгерде сууга чөгүп кетсе, өрттөнүп кетсе, сел алып кетсе, ишенип кой, ошол байлыктын зекетин берген эмес. Биздин жайлоодо бир чагылган түшкөн, 300 койду бир өлтүргөн, ошол 300-дүн көпчүлүгү бир адамдык болгон. Зекетин берген эмес демек. Анан садага берип ден соолугуңду сакта деп коет. Бирөөгө садага берсең, кырсык балекеден сак болосуң, ден соолугуң сак болот. Эгер дары таасир этпей атса, чындап ниет кылып туруп садага берген эле, бир бечараларга, муктаждарга, мечиттерге, медреселерге, ушул тигиге шифа болуп кетсин деп. Кудай кааласа баары жакшы болот. Анан балекеттен дуа тилек менен коргон деп коет. Чындап дуа тилек кыл. Жараткан жамандыктан сакта, жакшылыгыңды бер, өзүң колдо, өзүң корго, өзүң жолдо. Тилектерибизди кабыл кыл, жүзүбүздү жарык кыл, шерменде кылба дегендерди көбүрөөк айтыш керек. Адам сурап атса бербегенден уялат экен. Адамдан сурасаң, 2 жол сурасаң, атаңа да кадырың жок, 3 жол сурасаң, апаңа да кадырың жок. Бир күн атаң айтат, келесиң, сен кичинекеңди берсем, чоңойтсом, дагы деле сурай бересиң, өзүң качан иштесиң, тиги бу. Досторуңдан 3 жол сурасаң болду, телефонду чалбайт, телефон жасаң албайт. Адамдан сурасаң жаман көрөт, жараткандан сурабасаң жаман көрөт. Ушул нерсени эске тутуп алалы. Анан дагы бир нерсе бар. Кайсыл жерде зина деп коет, бузукулук көп болсо, ошол жакта мурда укпаган, мурдага көрбөгөн оорлар пайда болот экен. Бир, кайсыл жерде таразыдын алдаса, ошол жерде кыйынчылык болот экен, кургакчылык болот экен. Кайсыл жерде таразыдын алдаса, кыйынчылык, кургакчылык, анан жаман, зулум, адилетсиз падыша болот экен. Кайсыл жерде зекет берилбесе, кургакчылык болот экен, жамгыр жабайт экен. Анча-мынча жамгыр жааганы биз үчүн эмес экен, жан-жаныбарлар үчүн экен. Азыр карагыла, кыш-кыштай болбой калды. Айтат го, кыш-кыштай, кыз-кыздай. Кыштын күнү кар жааса, айлан-айын Инстаграмдын баары эле кар менен толуп кеткен. Кыштын күн кар жаап атат деп адамдар сүйүнгөн. Биздин убакта азыр айылдарда куп-кургак турат. Биз болсо сыйгалчак деп этелик. Элдин пейили башкача болгон экен баары бир. Сен пейлиң кандай болсо, акыбалың ошого жараша болот. Асманга пактыр кылсаң, колуңа таш болуп түшпөйт, таасир кылсаң, башыңа картошка болуп түшпөйт. Денеңден кандай амал чыкса, башыңа ошондой акыбал болуп кайтат экен. Эми карагыла, зекет берилбегенден, азыр байлар көп, зекет берилбегенден мына кургакчылык болуп атат. Анча-мынча жамгыр жаганы жараткан итти, кушту ойлоп атат, малдарды ойлоп атат, жан-жаныбарларды ойлоп атат. Эгер алар болбогондо бир тамчы да бербей коймок экен, анда бизге ким берет? Анан айтабыз, суу азайып баратат, көл азайып баратат, токтогул кес азайып баратат. Өзүң кандай болсоң, акыбалың ошого жараша болот. Ушуну унутпайлы. Анан келишим кылып туруп, ошого турбай койсоң, душмандарың сага үстөмдүк кылат экен, эстеп калыңыздар. Келишим кылдың, душмандарың сага үстөмдүк кылат, колуңдагы бар нерселерди тартып алат экен. Анан жараткандын өкүмүнө каршы иш кылсаң, ошол жерде согуш болот деп коет, кан төгүү болот деп коет. Караңыздар, мына бизде дагы ошондой нерселер болуп атат. Анан ким эгерде бизнес кылам десе, бирдекени түшүнгүлө, сен бербей топтой берсең, жараткан дагы сага бербей топтой берет экен. Мына колуңда чайник турат, анан кийин чайникте толо чай турат, же сок турат, бул жагында пияла, пиялага чайды куюп туруп бирөөгө берсең, чайниктеги чай азаят, анан кийин тияктан демдеп кайра толтуруп коет. Эгерде ошол бойдон кармап тура берсең, чай дагы муздайт, эскирет, эч ким ичпей турган болуп калат, бирок жаңыланбайт дагы. Берсең сага дагы берилет, берсең сага дагы берилет. Ошого ишенип койгула. Көпчүлүгү байып не кылам деген ниет менен ниетте бар жоктун бардыгычы, мисалы кесип тандаганда дагы, бизнес кылганда дагы бардыгы ниетке, пейилге жараша. Биринчи бирөөгө пайдам жетсин, зыяным жетпесин дегиле, экинчи ушуну менен арам оокат кылайын деп ойлобогула. Кээ бирлери прокурор болгусу келет, кантип пара алыш үчүн, сот болгусу келет, кантип пара алыш үчүн. Ниетиң оңдо, бизнесте да ошондой. Эгерде бизнесте ниетиң оң болбосо, адам акча бузуп коет, билесиңер, анткени саунага барган ким? Акчасы барлар. Кедейлер саунага бара албайт. Ала жипти аттагандар ким? Акчасы барлар. Кедейлер ага акчасын кетирбейт. Болсо береби? Ошон үчүн дайыма тилек кылгыла, жараткан жакшылык бер,
Байлық бер, байлық менен кошо берешендик бер, такыбалык бер, ыйман бер. Анан пайдам тийсин, баталайын, зыяным тийбесин деп. Уорд Тейлордун көтөрүлүшүн ким окуган? Кол көтөргүлөчү. Эмилиан Пугачевдин көтөрүлүшүн ким окуган? Кол көтөргүлөчү. Ошондой көтөрүлүш садака зекет берген жерлерде болгон эмес. Эмне үчүн көтөрүлүш болду? Байлар кедердерге жардам берген эмес, өзүнүн үлүшүнөн берген эмес, ошон үчүн болуп атат. Ошон үчүн берекелерим, бизнес тууралуу айта турган ушул эле. Мен да балким жөнөкөй эмес ушунун бардыгы. Дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Эгер менден бизнес жөнүндө сурасаңар, анда келечекте мен бир чоң бизнесмен болот окшойм, Кудай кааласа. Мурда тактыр кызыкпайт элем. Анткени акча табам деген убакыт, бошко кеткен убакыт, андан көрө жазып калайын, окуп калайын, үйрөнүп калайын деген сезим бар эле. Азыр байлык келсе экен деп тилеп калдым. Неге билесиңерби? Анткени менин бай деп ойлогондор аябай көп. Кудай тилегин берсин. Мен Нерде отургандар личкага жазгандар болсо, мага эч качан капа болбогула. Мен личканы эч качан окубайм. Личканы ким окуйт айтып берем, аялым окуйт экен. Мынтип отуруп. Сизге бир кыз жазыптыр деп коем депчи. Ошон үчүн кыздар сизге байкуш жакшы кызындай көрүп эле жазса керек, бирок аял башка эмне экен. Сизге мынтип жазып турган, сизге шакирт болоюн деп атат, тигиндей мындай. Эмне үчүн аялыңызга берип койгоңуз деп атасыңарбы? Мен паролун билбейм, аялым ачып берген. Ачып аткан мезгилде айткам, койчу. Мен эле калдым эле Инстаграмга кирбеген депчи. Десем, жок, сизге керек болот, сизге керек болот. Кийин айтып атпайбы, аялды деле окуп коюш керек экен. Не десем, шайлоодо кереги тийдиби дейт. Ошон үчүн Инстаграмды аялым ачып берген, паролун сурап коюшум керек бир. Балким алмастырып коюш керекпи? Бирок анда личканы мындай шайлоо учурда карап коюш десем, чындап карап, карап эле жүрүш керек негизичи. Шайлоо учурда менден окуп калып да. Анан ушундай айта баштады. Бул жазыптыр, тиги жазыптыр, анан ушундай жазгандар көп экен. Агай, квартира алып бересизби? Агай, контрагымды төлөп коесузбу? Же болбосо кредит төлөй алып атам, ошону үйүмдү алдырып ийдим, үй алып бересизби дегендер аябай көп экен. Ошолго тилек кылып атам, Алла Таала мен ушунчалык байгыл ошолордун баардыгын сурагандарын бергенге мүмкүнчүлүгүм жетсин деп. Бирөөнү сыйласаң, не кылса деле жага берет. Ушундай карап тура бересиң го. Аялың жакшы көргөндөр ушуну билет. Аялым не кылбаса деле көзүнө сулуу көрүп тура берет мындай болчу. Күйөөсүн не кылбаса деле ошондон Кудай ошондон калтырбасын. Атаң менен апаң не кылса деле көзүңө жакшыга көрүнүп тура берет. Анткени билинбеген бир сүйүү бар. Сый урмат деген ошо болот. Көпчүлүгү сый урмат деп сизиң бизиң, бирок текшини урушуп койсо кайшы айтып кетесиң, ал сый урмат эмес. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, улууга урмат, кичүүгө зат дейт, өзгөчө устаттарга чоң сый урмат керек да. Анан кийин дагы бир нерсе, адамдын жүрөгүнө кээде биз негативди киргизебиз. Анан ошо негативди кайра чыгарып туруп, ордуна позитив киргизебиз. Кантип айтып берейинби? Калп айтпа дейсиң. Калп айтпа деген сөз менен калпты жүрөгүнө киргизесиң. Анан кайра ошону чын сүйлөсөң деп туруп чыгарасың. Андан көрө калп айтпанын ордуна чын сүйлө деген сөз жакшы болот. Урушпа дегендин ордуна ынтымак бол. Урушпанын зыян айткандан көрө ынтымактын фазилетин, пайдасын айтсаң, ошол жакшыраак болот. Ошон үчүн оорукана деп шифакана дегиле. Өткөндө бир шифакана деп койсоң, шифакананын аркасында Юрфа жөнүндө айткан, Банецкий жөнүндө айткан, байкуш адамдар ошол жака барып алып туруп, мамлекеттин шифаканасына барсаң деле жазып берет. Юрфага бар, Банецкийге бар, барсаң оозуна батышынча бир бааны айтат, акчаны төлөйсүң, алып келгенден кийин кээде ошо кагазды карап деле коет. Бекер кытып коет дагы билген дарысын жазып берет. Бул деген сөз ортодо бизнес бар. Ошону айтайын деп башында шифакана деп түшүндүрүп коеюн десем, элдин баары шифакана, анан мистер Шифу деп тамашалай баштаптыр мен. Ооздорун май. Сенсей болуш насип этсин, устат болуш насип этсин, Шифу болуш насип этсин. Мен убагында тазименен машыкканмын, ошол мезгилде бизди маштырган кишини Шифу деп коет элек. Дегенде сөз болот, өзү болот, чындап тилден жаман сөз чыкпасын. Урушпа дегенден көрө ынтымак бол, бул жакшы сөз. Анан биз кээде штучный тапшырма беребиз да. Урушпа дейсиң, балаң урушпайт, бирок барып алып калп айтат. Калп айтпа дейсиң, балаң калп айтпайт, бирок бирөөнүн китабын алып коет. Урдаба дейсиң, урдабайт, бирок башка нерсе кыла берет. Бир ата баласына оптун бардыгын камтып турган түшүндүргөн экен. Кантип билесиңерби? Балам дептир, эмне десе? Мен сен уялгыдай, сен капуулгудай, элдин арасында жүргөндө башың шылкыйгыдай бир иш кылдымбы дептир? Жок. Сен дагы мен элдин арасында башым шылкыйбагыдай, мен уялбагыдай жашоо кечир дептир. Ошол баласына таасир эткен экен. Оптун түшүнө турган бирдеке кылыш керек. Бирок тапшырма бергенде бир штучный берген жакшы. Мына келиндер отурат да, келин болгондор кол көтөрүп коюңуздарчы. Кайненең сага ушундай тапшырма берди да, балам, эртең менен үйдө ишип барасың, андан кийин тамак жейсиң, салат жасап кой, түгүчөлүккө барып кел, анан кийин сүттү саап кой, сүт мынча болсун, каймак тартып кой, андан кийин сүзмө кылып кой, тиги бу. Мындай кылып туруп башың чарчай баштайт. Анысын кылсам, мунусун кылсамбы деген ой эле адамдын жарым күчүн алып коет. Анан эчтекесин кылбайсың, кечинде келип отуруп кайненеңден урушуп каласың.
чампалайсың қолыңдан келишинче. Кайненең көп нерсе айткан, анан текшере баштайт. Эсинде калып атыр десең, бari бир кайнене деген кайнене да кайненелигин кылат. Андан көрүп бир тапшырма бер, ошол балага өтөт. Кээде балага деле айтасың, антип кой, мынтип кой, бала бир гана тапшырманы кабыл алат экен. Үйдү жыйнап кой, бүттү. Бетиңди жууп кой, же үтүктөп кой. Бир тапшырма айтсаң, бала ошону аткарат экен. А биз кичинекей эле балага антип кой, анан мынтип кой, анан тигинтип кой, өзүң эле түшүнбөй каласың кийинчи. Бизде жетекчилер да ошондой. Эртең менен чогулуш, бир жумалык тапшырманы берип коет. Алдында түшүнгөн киши отурасың, чебол эчтеке кылбайсың. Ошондон жалпылык пайда болот, ошондон ыза аброй кетет. Биз методиканы да билбейт экенбиз. Ошон үчүн берекелерим, Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын. Жүзүбүздү жарык кылсын. Анан бирдекени айтканда, ошону менен адамга рекламалайт экенсиң. Бир кемпир бар эле дейт. Бул болгон окуя экен, Арабанда болгон окуя экен. Анан мектептен балдар келатса, балдар дейтимиш, не десе, берке келе депчи. Эй балдар, көзүңөрдү ачкыла. Ону жерде менин шабдалым турат го. Ошого бирсеңер өлөсүңөр дептир да. Ошондон баштап шабдалыбыз калбай калыптыр. Адам өзү рекламалайт. Мисалы, азыр карагыла, тамеки чегүү ден соолукка зыян. Ушул сөздү тамекини рекламалайт. Эгер ушул сөз болбогондо, балким эмдигичи адамдардын көпчүлүгү тамеки чекмей коймок. Ошентип, негатив адамды кайра тартат экен. Негатив адамды кайра тартат экен. Ушул боюнча Маснави деген чыгарма бар Руминин. Атасы балдарына айтат го, балдар, мен падышамын, силер өлкөнү кыдырып келгиле, билип келгиле, бирок бир жерде бир мунара бар, ошону көрбөгүлө. Менин бир гана талабым ошол дейт. Макул деп чыгат. Айтканыңыздай кылабыз, биз ушул мунарага барбайбыз деп. Бирок үчөө биригип алып, эң аягында ошол жерге барат го, билесиңерби? Бир көрүп келеличи депчи. Эмне үчүн дейт, сөзүнө турбай койду, анткени оозунан жараткан буйрса, Алла буйрса барбайбыз деген эмес, жөн эле барбайбыз деп айтып койду. Ошон үчүн сыноо болду. Эгерде бир ошого окшогон нерсени, тыюу салынган нерсени айтсаң, напсиң ошого чакырат экен, бирок напси көп учурда жеңип кетет. Анан алар барат дагы сүрөттөрдү көрүп отуруп, бир татны кайгыздын сүрөтүн көрүп калып, сүрөтүн ашып кылып калат. Анан үчөө тең, кимдин кызы десе, Кытайдын падышасынын кызы дейт, падышалыкты унутулду, карьерада унутулду, атанын сөздү унутулду, а бир ар намысты унутулду, атуулдук милдетти унутулду, ошол кызды издеп кеткен жеринен чыгарма бүтөт, билесиңер. Ошон үчүн антпе, мынтпе дегенге караганда ант, мынт деген жакшы болот. Өткөндө мен бир устатым айтып атат, болбойт деп айта бербегиле, антсең болбойт, мынтсең болбойт, адамга жакпайт. Адамдын дили, адамдын напсиси өкүмдү кабыл ала бербейт. Байкасаң, болбойт, антпе, мынтпе дегенден көрө болот да айта бер дейт. Десантта бир айтып сурайт экен да. Анда эмне арак ичкен болбойт деп айтса да болбойбу десе, аны мынтип айтыш керек дейт. Арак ичпесең болот деп айтыш керек. Ошон үчүн позитивдүү боло бергиле. Чындап шифакана деп айткыла. Сен ал жака баратканда шифа издеп баратасыңбы? Карасаң, сөзү анан өзү. Мисалы, адамдын тили дилине таасир этет. Роза гүлү кандай сонун, Тулпарат. Кошка, мышык десең анча эмес. Кошечка десең жакшыраак. Аялыма кошка мая десең, мындай жакшыраак болот, туурабы? Мая кошечка десең, анан менин мышыгым десең, эмне? Ар бир элдин өзүнүн эркелеткөн сөздөрү бар. Мисалы, кыргызда мынтип жаштакай маймылжаган көзү барларды менин кой көзүм деп коет. Эми орусча айтып көрчү, моя баранина глаза деп. Не деп коет? Моя зайка десе орустар абдан сүйүнөт, туурабы? Түрктөр деле тапшаным дейм. Кыргызга кой энегим десеңчи, мен тишим окшойт турабы деп жаман көрөт. Ошон үчүн не деп айтышат? Тил дилге таасир этет. Байкасаң, тилиңден кандай сөз чыкса, өзүңүн деле оозунан жаман сөз чыкса, кадимде көңүлүң чөгө түшөт. Мисалы, мына роза гүлү кандай сонун, Эми чалкан десечи. Же болбосо, эң жакшы татынакай жаныбар кайсыл? Жылкы, мындай болуп тур. Атым десең болбой калат анча. Жылкым десең да болбой калат экен. Тулпарым десең башкача, аргымагым десең башкача. Мой жеребец деп коет, туурабы? Анан эшек десең башкача болуп калат. Чын, тикенек, жылан, карасаң чычкан, азыр көңүлгө чөгө түштүбү? Ошон үчүн тилиңде кандай нерсе болсо дилиңде ошо болот. Ошон үчүн шифакана деген көрүнө бергиле. Муста шифа деп коет, түрктөр деле шифахане деп коет, шифахане депчи. Шифа деген сөз, бул жөнөкөй сөз эмес. Дартка дава, ооруга шифа деп коет, илдетке шифа деп коет. Ошон үчүн адегенде карагыла, оорукана деп оору көбөйүп баратат. Биз бала кезде анча-мынча мен куракта эжекелер турат. Эки эле дары бар эле, туурабы? Аналгин, аспирин. Ар кандай оору болсо экөөнү колдонот элең, айыгып кетет элең. Азыр ооруп барсаң, дарыны жазып бүтөт, аягына чейин окуп бүтө албайсың. Бирок ошолордун баардыгын деле шифа болбой атат. Неге билесиңерби?
Анткени дастаркондогу тамактын санын сана дейт, анан ошого жараша орну сана деген сөз бар экен. Биздин убакта бир жарма менен кете берет элек, туурабы? Загранан деген ким жеп калды? Жүгөрүнүн наны. Загранан, сонун бол. Жошо менен суу ичип аласың, кете бердиң. Оору да бирөө, дары да бирөө. Азыр эми дастаркон барсаң, нарында кыштын күнү бананын да табасың, кивисин да табасың, нарында. Мен мындай пальмасы бар жерде айткан жокмун. Ошон үчүн бир түрдүү тамак жеген пайгамбар алейхисаламдын бекер сүннөт эмес экен. Жесеңер бирди жегиле. Анткени бир түрдүү тамакка сиңире турган буяктан ферменттер иштелип чыгат экен. Анан ошол ферменттелген мезгилде күтүлбөгөн жерден тамактар бомба түшүп атат буяктан. Аралаш кете берет го бизде бананы дагы, колбасасы дагы, эти дагы, жаңагы дагы, наны дагы, борсогу дагы, каймагы дагы, мантысы дагы, шорпосу дагы. Анан мындай болуп туруп өлүп кетсин дейт экен да. Шлактар жата берсин деп, ошонун бардыгы айтат го эң жаман мүрзө бул ашказан деп коет. Оорунун баары ашказандан болот экен. Ошон үчүн напсиңди тый. Өткөндө бир саясатчы бар, бир топ жашка чейин барса деле мындай арык чырай. Мен атайын сурадым, мен кантип арык чырай болуп жүрөсүз? Напсини тыям деп койду. Анан көп басам дейт. Силер дагы напсини тыйгыла, көбүрөөк баскыла. Кыймылдагыла. Анткени сенин ден соолугуң бул улуттун ден соолугу, сенин деңгээлиң улуттун деңгээли. Сен төрөй турган балдардагы ден соолугу чың болуш керек, сенден төрөлө турган балдарда ден соолугу чың болуш керек. Сен өзүңдү эле ойлоба, келечекти ойло, укум тукумду ойло. Укум тукумду келечекти ойлосоң, өзүңдүн такыбалыгыңа, өзүңдүн жүрөгүңө, өзүңдүн мүнөзүңө, басканыңа, турганыңа чоң маани бер. Кудайым бизди адептүү эл кылсын, ыймандуу эл кылсын, берекелүү эл кылсын, бирин-бири колдогон эл кылсын. Анткени айтат го, өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот, өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот деп коет. Жүзүбүздү жарык кылсын. Мен өзүм жок, жылалмаса булар. Менин сүйүм бир күн саган угулар. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча. Сулуулар деген ырымды, гитара менен ырган ырымды чыгарып коюштур. Ушундай сөздөрдү айта бергиле, бирок аялдарыңарга. Мен өзүм жок, жылалмаса угулар. Менин сүйүм бир күн саган угулар. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча сулуулар деп гитара менен ырдап атсам, атам сырттан угуп алып, атам көрүү кандай кыз болду экен деп койт дейт. Бирок эми ким барын алса деле жаман саптар эмес да. Сенин бир тал чачыңдай да сезилбейт, сенден дагы алдаганча сулуулар. Азыр окуп алып таң калып атам. Чоң ата каяктан таппасың ушул саптарды депчи. Ушул саптар жазганда болгону бир 20-21 ашып барса 19 жаштагы кезим экен. Чоң рахмат сиздерге. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Дайым колдосун, коргосун, жолдосун. Анан эми бизнесмен десеңер, бизнесмен, мен китеп сатам. Эсине кайткан Роза. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Бул жерде апам жөнүндө дагы бар, аңгеме дагы бар, шоу сынак деген, Москвадагы 5 күн бул. Анан бир суроо. Дайым ушу китепти окугандар менен сурайт да, агай өзүңүз жөнүндө деп. Мен өзүм жөнүндө эмес, эсине кайткан Розанын каарманы бул бар адам, болгон окуя. Бирок анча-мынча жерлерин алмаштырып койгом, окуялардан кошуп койгом, мен билесиң да. Тамак сап аткан мезгилде аял туз кошот, калемпир кошот, дагы эмнелерди кошот, жалбыз кошот. Өзүм тамак саганды билбейм, ошон үчүн мен ингредиенттерди да билбейм. Ошон үчүн барганда кыйналып отуруп эле же гуляш же мант эле заказ берем. Азыр эми укмуш тамактар бар, французский, Наполеон, тиги бу Цезарь, мен каяктан билейин. Бирок кыздарга жарашпай калат экен, манты жейм дегенчи. Ошон үчүн кыздар окшошпаса деле мясо по-французски деп тили окшошпаса деле ошентип коет. Ошол сыяктуу чыгарма, көркөм чыгарма, ошон үчүн көркөм чыгарма. Албетте туз кошулган, май кошулган, жалбыз кошулган, дагы эмне дегендер бар, жанагы укроп кошулган, бирок болгон окуянын негизинде. Бирок мен эмесмин. Дагы бир жыл айтам, мен эмесмин. Өзүңүз эле десең, аялым ишинип алыптыр, өзүңүз эле окшойсуз депчи. Бир Кудай сактасын, бирок өткөндө бир айтат, агай, точно ошондой окуя болду дейт. Группалашып менен учурашканды баратып, анан машинам авария болду дейт. Ошон үчүн группалаш классташ деп эле жүрө бербегиле. Болду, ал бирөөнүн аялы, бирөөнүн жары турмушка чыга элек болсо деле сеники эмес, сенин өзүңкү бар. Ошон үчүн жетпегенди эстей бербей, жеткенин кадырына жет деген эле нерсе. Эми Япон кереметинин сыры, Японияга мен дайым айтам го, эгер денем эле барып келсе, бул чоң арман болот эле. Мен ал жака баргандан кийин элиме бирдек алганча келейин дедим. Алганча келгеним ошол Фудзияманын ташын алып келгенмин, анан ошол китепти алып келгем. Бул китеп жазыш үчүнчү канча көңүл бөлдүм. Эл ойноп аткан мезгилде мен жазып отурдум. Ар бир макаланы 3 сырадан окуп чыгат элем. Кечинде Кыргызстанга жөнөтөм деп, анткени бул Кыргызстанга чыгып турган. Бирок
кечинде токтотуп коюп эртең менен жөнөтөт элем. Эртең менен туруп намаздан кийин бир сыра окуп оңдоп, эртең мененки акыл башкача болот. Бир дагы ичиндеги макала дарат жок жазылган эмес. Анткени бул менин окурмандарга жазган катым. Адептерин билесиңер. Элестетип көрө, аркаңдан, тоодон велосипед менен жөнөлө түшпөй бирөө мучкастырып алып түшүп келатасың. Ошончо машина сени карап, тоонун кырына чейин пробка, бирок бири да сигнал берген эмес. Кыргызстанда болгондо эмне болот эле элестетип көргүлө. Баба аптада качең жөлө баштарын чыккан жигит эле да. Деп койсоң түшө калып, жакалашып, мушташып. Андай эмес. Мен атайын көздөрүн карап көргөм, бурулуп кетип, мынтип карасаң, сени карабайт байкуштар, баары да мындай. Акыры наглый карай баштады, мындайчы. Кечирип койчу дегендей кара сен, мындайчы, аман эсен түшүп ал дегендей да. Анан шабашпай бар бурулуп кетти, анан зу деп кетти. Эки сөздү аябай көп билет. Аригато суймасен, кечирип коюңуз, рахмат. Ошон үчүн парламентте мен дагы чоң рахмат, кечирип коюңуз дегенди айтсам, анчамчылар эмне кечирим сурайсың сени? Сен не рахматты көп айтасың, рахматтың кадырын кетип. Айта бергиле. Ооздун жели. Бирок адам көңүлү сүйүнүп калат. Элестетип көр, министрдин ордуна сен отурасың ошол жерде. Бүт депутаттар билсе билбесе сурап атат, отурасың ошол жердечи. Рахмат деп койсоң эмнеси жаман? Же кечирип коюңуз десең эмнеси жаман? Же кичине сабырыңызга чоң рахмат деп койсоң, ошол маданиятка бара-бара барышыбыз керек. Айтып атам го, эгерде мен аша чапсам, бирөөнүн көңүлүн урутсам, келип айтып койгула, агай, катуу сүйлөп койдуңуз, антеңиз деп. Макулбу? Бүт сурашат, лира кимеле, сирена кимеле, китепте айтпаган силерге айтып бермеп элем. Бирок, ошо, уксаңар болот. Несе? Анан бир гана сенсиң деген дайым айтат, аялың арнадың билет. Мен айттым, аялга бир гана сенсиң деген сөздү айтпайт. Канчалар чыгарма жазмак, силер төртөөсүңөр деп. Ал такыр башка жөнүндө. Анан бул Азиян Арстан деген китеп силер жөнүндө берекелер. Мен ушу сөздү кийинки мезгилде айтып атам. Неге? Анткени сөзү болот, өзү болот. Мээбизге сиңирели. Ушул окуяны айтып мен акырын жыйынтыктайын. Биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбей калдык. Неге ишенбейсиң? Кичинекейиңде колуңан келбейт. Ушуну уйкансыңарбы? Сен кыла албайсың. Кылбай эле кой, кыла албайсың. Бирдеге кылсаң дагы ушубу кылганың. Ушундан көрө өзүм эле кылбай, жүдөп эле, какап эле, мен сендей кезинде дегендерди уккансыңарбы? Ошондойлорду угуп тургам, ошон үчүн мындай укаламыз да барды, мындайчы өлүп кетсин. Мындайчы эптеп, септеп деген сөз кыргызда эле болсо керек эле. Орустарда лишь бы деген аз эле айтат. Англисче барбы эптеп, септеп деген? Жок туурабы? Япондордо да жок. Ошол эптеп, септеп кылган нерсе курусун. Колдо бардын арнайым сага дурусун. Кылым кыргыз бир нерсени унутпа, сага арналат кылган ар бир жумушум деп бала кезде жазып койгон экен. Ошо эптеп деген айтпагылачы. Айтайын дегеним, ушул окуяны көп эле айтып берем, бирок пил жөнүндө айтып атам го. Пилди кичинекей кезинде байлап койгон экен да. Чоң эле пил, кичинекей эле жип менен байлап койсо турат ошол жерден козголбой. Тартса үзүп кетет, пил деген пил да. Анан таң калып турду, бул эмнеге кетпей турат? Тороп деле коюп атсыңар, трос деле эмес экен, чынжыр деле эмес экен десе, кичинекей кезинде байлаганбыз дептир. Тартып көргөн, үз албай койгон, ошол бойдон үз албайм деген ишенич менен дагы деле жүрөт деп. Килейген пил да. Биз ошо пилге окшоп калганбыз да. Кичинекей кезде кыла албайсың, өмүр бою кыла албайбыз деген эл болуп калып атабыз. Кудай кааласа кыласың. Сен колуңан келет балам. Кызым колуңдан келет. Цукерберг эмне? 2 башы барбы? Жек Ма эмне? 4 башы барбы? Же Илон Маск эмне? 7 колу барбы? Бизде эле адамдар. Бирок алар ишенген, ата-сапасы башка окуя берген. Ошол үчүн сөзүңөр позитивдүү болсун. Ишенип койгула. Ооздон жаман сөз чыкпасын. Бирөөнү дөөдүр десең өзүң дөөдүр болосуң. Бирөөнү келжиреген десең өзүң келжиреп каласың. Бирөөнү былжыраган десең өзүң былжырагансың. Айтып атам, ушул сөздөр чыкканда биринчи өзүңдүн мээңе орнойт, ошол мээ сага буйрук бере баштайт. Ушул сөз мага келип түш дейм, ошондой бол деген. Анан өзүң акырын былжырап каласың. Оозуңдан чыгып жакынга жармашат деген ушул. Ошон үчүнчү позитивдүү сөздөрдү сүйлөгүлө. Балам колуңдан келет. Азаматым, алтыным, берекем, күнүм, гүлүм, жыттум, эстим, куттум, нарктум, барктум. Ишенбесең кичинекей балага деле ошентип айткан эле, бала сүйүнөт. Өткөндө бир үйүбүзгө конок келди. Көз тийбесиндер, чоң энеси, небересин, тайнеси, небересин түрү суук деп айтат экен. Түрү суук. Өзбектерди карасаңар, кичинекей баласын эле кареке дейт. Кареке деген Куранды толук жактаган деген сөз. Ошо бала чындап кареке болот. Бирок чоңоңдон ажике деп коет, ажыга барбаса деле. Ошо болсо ажике болот. Ошон үчүнчү улама деп койгула, мударис деп койгула, алым деп койгула, азаматым деп койгула.
Атам мени дайыма мындай сындап турат эле. Үйүң барбы? Мынтпесиң, бирок чоң атам бала кезде ушуну сиңирип коюптур. Нуржигитимдин колунан арыгандай нерсе келет деп. Ошон үчүн отун алып келгенде элестетип көр, боз үй тигил жерде турат. Отун кое турган жер бул. Мен алып келип бияка койсом болот эле, жок. Сөзсүз нар жакка барышым керек да, ушактан барып, боз үйдүн алдынан сүрүп өтүшүм керек да, мынтип чоң атам бар. Чоң атам бөлөт эле дагы, "О, садаган болоюн, айланайын баатырым, колумдан бардыгы келет, менин балам" дегенде, ошону алып келип алып, чарчаганымды унутуп, асманда учуп жүрөт эле. Балдарга дух бере бергиле, мактай бергиле, азаматым дей бергиле. Кайсыл сыпатты болушун кааласаң, балага ошол сөздү айта бер. Берешеним. Ач көз болсо берешеним де. Акылдым де. Мен ошон үчүн кыргыздарды арстандар деп атам. Кенен таштап бойлорду, кере басып бойлорду. Сыймык менен жүрөлү. Куда кааласа Азиянын арстаны ойгонду. Ар ким ар нерсе деп атат, бирок ушундай балдар кыздар Кыргызстандын камын жеп атат. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Кытай, Америка, Россия бул деми жол бошоткула. Анткени Кыргызстан деген арстан келатат. Арстандарым бар болгула. Жараткан жар болсун, жүзүңөр жарык болсун. Рахмат берекелер. Не кылайын, микрофонду кимге берем? Келе дагы өзгөчө бир алкыштар болсунчу, Сиздин бир жакшы сөзүңүз бар. Менден келсе кечирип сурайм. Мынтип айткансызда, биз чоң тоолорду билебиз. Гималай, Эверест, Кыргызстанда жеңиш чокусу, Ленин, пик Ленина. Бирок азыр ушул учурда биздин мугалимдер бул биздин тоолор деп айткансыз да. Бирок азыркы учурда заманбап биздин жашоодо биздин тообуз бул сизсиз. Ошондуктан сизге терең аалычылык, менден келсе кечирип сурайм сиздерге. Кана сизге чакан ыраазычылык баракчабыз бар. Бул сизге ардайым сиз ушундай бир гана окуучуларга эмес, ошол Корбак Нур академиясында ардайым ушундай бир өзүңүздүн бир жардамыңызды көрсөтүп турасыз. Ошондуктан ыраазычылык кат сизге. Дайымсына өзгөчө бир алкыштар болсун. Сиздер айтканды билели да. Рахмат. Эми сөз айтасызбы акыркы? Мындай кээде жөнөкөй сөздөр сагынып калат экенсиң. Эми парламентте билесиңер, саясий риторика өзүнчө болот. Аны ойлогула, парламенттен Нуржигит агай мындай адеп айтпай атат, иман айтпай атат, ыр айтпай атат дебегиле, макулбу? Ал жакка барып алып туруп, аялды менен чырмаса, эрүрүп кара жаманат, кара жол той болду деп атын атамшак жабылат десем айтат, келесі болбойт, каччы жактан деп. Болгон 2 мүнөттөн берилет экен. Бирок ушундай сөз сагынып калат экенсиң. Адамдын руху бар го, кадимкидей ачка болот. Мен деле рух сөзүн эстегим келет, уккум келет. Ал жакта көбүнчө саясат сөзү, дүйнө сөзү, проблема сөздөрү турат түшүнгүлө. Ал жакта башкача сөз, бирок ушундай да сүйлөшүп туралы. Мен байкадыңыздарбы, саясаттан кочкон жокмун. Саясаттын жолу өзүнчө, турмуштун жолу өзүнчө, биздин мамилелер өзүнчө кете берсин. Кудай калса бардыгы жакшы болот. Анан бирдеке. Саясатка барам десең, аскадай бол. Аска шамалга таасирленбейт го. Сөзгө таасирленбесең саясатка бар. Саясатка баргандан кийин мындай эриккен зериккендин баары эле сага таш ата берет экен. Бирок бирдекени билгиле. Ошолорго да рахмат. Эгерде жөндүү болсо, мен эми комментарийлерди окубайм, бирок анча-мынча жакындар, апа, бир тууган деген башкача экенде жубайың деген окуп алып жүрөктөрүнө тип калып атат. Бирок ошолорго рахмат айтыш керек. Эгерде жөндүү болсо, мен андан тыянак чыгарам. Эгер жөнсүз жөн гана жүрөгүмдү орткусу келсе, кече фейк деп коет экен го, мындай. Аябай жаман сөздөр жазат, бассаң бир да подписчиги жок, сүрөтү да жок, байкасыңар. Ошондойлор аябай көп жазат. Анан карап туруп айтам, Кудай кааласа күнөөмдү алып атат. Элестетип көр, билип билбей кечке чейин бир 100 күнөө кылып алсаң, ошону бөлүп талап кетип атса кандай сон турабы? Жок, эчтекең жок кылып атасың кечке. Ошон үчүн сүйүнгүлө, Кудайга шүгүр дегиле. Мурдагы аалымдар бирөө жарым жамандаса, белек бербейчи экен. Неге десе, соомага берип койду, жок дегенде ушуну алып койсун деп. Анан экинчи өтө маанилүү сөз ушу менен бүтүрөйүн. Бычак курчутканда, эгерде бир жагын эле курчута берсең курчубайт, байкасаң кантип курчутасың? Эки жагын тык мына. Жеңелердин колдо көнүп калган, сагыз көрсөтүп атат. Бирок мен аялыма көптөн бери тамак сышкан эмес экенмин. Дагы деле ойлоп жүрүптүрмүн. Сабизди бычак менен кесет депчи. Өткөндө ушундай жазбам көтөрүлүп кетип аялыма жардам бере баштадым бычак менен, ушундай кылып.
себеби аялдын өзүнүн талабы бар да, тилеги ушундай болсо экен, күйөөм кухняга кирбесе экен деп Кудай мага берип эле калды. Болсо айтам го, аялыңа жардам бер, аялыңа жардам бер, аялыңа жардам бер. Анан бир күнү өзүң аялыңа тамак жасайсың десе, мен канча жооп берем деп өткөндө бир ниет кылып алып туруп баштап атпаймынбы, мында акырын кылып атсам, аялым анча жакпады. Аялым тез кылат да. Ушундай кылгандан кийин баса баштадым. Баса баштагандан көрүп жүдөп кетти окшойт. Чөрка деген бар турбайбы? Алып алып туруп ушундай кыла баштадым. Жарымы дасторконго өтсө, жарым полга жайылып калды меники. Чачылыпчы. Анан айттым, эртең бүрсү күнү аялыңа жардам бердиңби десе, жибердим дегенге жакшы болот, ошону кылып коеюн депчи. Сөзүм менен ишим дал келсин деп кылып атам. Ошондой заман өтүп кеттир. Бирок бычак курчутканда же чалгы курчутканда, орок курчутканда бир жагын кылбайсың, эки жагын атаң. Билесиңерби, мындай тың. Эгер бир эле жактан болсо кайра окуйсуң, эки жактан болуп турган жакшы болот. Жарым сөз, жарымдан көп мейли жакшы болсун, бирок анча-мынча сыңды көтөрө билгиле. Өзгөчө депутат болгондон кийин эрмек эле болуп калсаң, элдинчи, бирдеге сүйлөсөң деле ошон үчүн сынга даяр болсоң, көтөргөнгө даяр болсоң, элиңдин ар бирсинин, ар бир ачуу сөзүн таттуу кабыл алганды билсең, саясатка баргыла. Болбосо жөн эле койгула. Жараткан бизди курчута берсин, элге жакка пайдабыз тийсин, зыяныбыз тийбесин. Көңүлдөрдү көтөрөлү. Көңүлдөрдү көтөрүш колдон келбесе жок дегенде көңүлдөрдү чөгөрбөйлү. Аркадан жакшы сүйлөйлү, ал колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Зоболуңор зор болсун, келечегиңер кең болсун. Чоң рахмат. Бактылуу болсун балаңыз.